Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн эл үнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Эл үнү сиздер үчүн иштейт. Өкмөт башчы Сапар Исаков бүгүн 13 февралда Баткен облусуна болгон иш сапары учурунда кызына Баткенде чыгарылган өтүк сатып алды. Маалыматка караганда Сапар Исаков иш сапарынын алкагында облуста өндүрүлгөн товарлардын көргөзмөсүнө катышты. Анда Лейлек эркин экономикалык зонасындагы жаңыдан чыгарылып жаткан өтүктөр менен таанышты. Өкмөт башчы өзүнүн кызы үчүн желимден жасалган 200 сомдук өтүктү 5000 сомго сатып алды. Облус жетекчилиги аталган өтүктөрдү чыгарууда жетишпеген материалдар Өзбекстандан алына тургандыгын билдиришти. Кээде чек ара көйгөйү жаралып калган учурларда аларды алып келүү көйгөй жаратат. Сапар Исаков бул маселе чечиле тургандыгын билдирди. Андан соң сатуучу өкмөт башчысына калган акчасын кайтарып бергени белгилүү болду. Лейлек компаниядагы Лейлектеги 100 гектар бөлүнгөн 15 гектар жерде аркалары менен жабылып, тосулуп ошол жерде иш болуп жатат. Иштери жүндөрү бар мындай. Өзбекстандан ошол боюнча эмесин Өзбекстандан кокон менен эме мына ичидеги кызыл немелерди алып алып туруп, алар чоң иштешип азыр. Сапаты да жакшы. Сапаты да жакшы. Жерде сонун экен. Бул канча налог төлөшөт? Канча азыр ушулар эң баштады. Мына эки канча жумушчулар бар? Азыр 60 киши болот. Ошол кичине неме менен таможня менен проблемалар болуп атат. Ошо жана кандай проблема болот? Мен азыр эме жетекчиси келет алдым. Кызым алып алайынчы? Интернетте негизсиз сын пикир айткандарга 20 000 сом айып салынат. Аталган норманы камтыган мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитетинде каралгандыгын парламенттин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык демилгени КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев көтөрүүдө. Интернетте негизсиз сын пикир жазгандардын жоопкерчилигин кароо сунушталууда. Моралдык чыгым катары айыпталуучуга салынуучу айыптын өлчөмү 20 000 сомдон кем болбош керек деп жазылат маалыматта. Талкуу соңунда Жанар Акаев, Аида Касымалиева, Наталья Никитенко каршы добуш берсе, комитеттин калган мүчөлөрү аны колдоп, мыйзам долбоору жактырылды. Эскерте кетсек, Freedom House уюму тарабынан жыл сайын белгиленчү интернеттеги эркиндик рейтингинде Кыргызстан 22-орунду ээлеген. Нарын облусундагы Каракече көмүр казуу кенинде эч кандай тартип жок болгондуктан унаалардын башаламандыгы жаралып, айдоочулар жумалап, кээде бир айлап кезек күтүшөт. Ошондо дагы өз кезегин тартырып жибергендер да аз эмес. Видео менен бөлүшкөн каарманыбыз тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнөт. Берүүбүзгө кайрылган кезектеги каармандарыбыз жакырчылыктан жоюу деген ураан менен алардын айылына келген сатылык компаниясы Жети Өгүз районунун 900гө чукул жашоочусун алдаганын айтышат. Алар компанияга кирүү үчүн төлөгөн акчаларын кайра артка ала албай, бири-бири менен соттошуп жаткан учуру. Алар жалпыңыздарды ушул сыяктуу алдамчылардын туткунуна түшүүдөн сак болууну өтүнүшөт. Сизди проекттен чыгарып салат. Анда бери кара 2 жолу алып атат. Бир жолу 34 000 берип атабы? 27-син алат. 27-син алат. Бир жыл каражат жазмайт. Ошол менен 30 000 болот. 4 000 менен рисковать этесиз. Анан 4 000 барып отуруп 270 000 кайсы периоддордо пайда болот? Канча мезгилде кандай? Бул иштегенге жараша. Бул жумуш катары. Сиз 34 менен киргенде сиз жумуш ордун сатып алып атасыз да. Жаштар азыр. Биз ойлогонбуз, биз кыйын иштейт экенбиз деп 20 күндөн алып атабыз. Жаштар 10 күндө
Саламатсыздарбы? Эл үнү бардыгыңыздарга кайрылып кетет элем. Ушундай алдамчылыктардан сак болуңуздар деп. Жети Өгүз районунун бүт эл айылы ушул сатылык компаниясы жакырчылыктан жоюу деп келген. Элдин баары алдамчылык жолу менен бизди алдап киргизишкен 34 миңден. Мына эми ушул күнгө чейин акчабызды ала албай жатабыз. 2 айда эле, 1 айда эле аласыңар деген. Бирок дагы деле 9-10 ай болду. Күтүп, ызылдашып, бири-бириңиз менен соттошуп жатабыз. Мынакей могуреки видеону көрсөңүздөр, сүрөттөрдү көрсөңүздөр, таанысаңыздар, ушуга кирбеңиздер, өтүнүч. Бизди алдап сызга отургузду, биздин столдорубузду эми Москвага алып барып сатып, акчаңызды кайрып беребиз деп качып кеткен атышат булар. Мындай шылуундар аябай көбөйүп атат. Биздин көйгөй жагдайыбыз таптакыр чечилбей, аргасынан ушу сиздерге дагы кайрылып кетейин деп атайын эл үнүнүн чатына чыгарып атабыз. Компаниянын аты Сатылык экен. Сатылык деп элге журкандарын подарок этип берген подаркасы деп. Бирок ал аккунун журканы дегени менен ичин ачып карасаң кадимки эле Кытайдын бамбук төшөктөрү болуп чыккан. Булар бири-бирибизди туура эмес информация берип лидерлер. Азыр ошо лидерлер менен жакшы жаман айтышып, 900дөй киши кирип алыптырбыз баш аягы. Азыр арыз түрүндө жүрүп атат. Элдин баары арыз жазып, ошо башка тармактарга дагы жеткирип коюңуздар өтүнөм. Москвалык кыргыздар дагы абайлашын айтат элек. Алар да кирбешсин. Мына акчаны ала албайбыз. Акчаны ала албай жатабыз. Компания вообще түбү жок немекен. Надежда Сай деп өзүн кореянка деп тааныштырган, Казакстандын жараны деп. Бирок азыр ушул толук маалымат такталып чечилип бүтө элек. Чындыгында ал барбы жокпу? Компания вообще жок экен. Ошол үчүн ушундай алдамчылардын тузагына түшүп калбасыңарды өтүнөбүз. Биздей болуп сындап калбашыңарга жол бербейбиз эч кимге. Мунун баардык маалыматты таркатып койгула. Кара Балта шаарынын тургуну кезектеги сүрөттөрдү жиберген. Ал шаардагы коомдук жайларды каптаган мындай таштандыларга көңүл бурулбай жатканын айтат. Жана бул көрүнүшкө тиешелүү тараптар көңүл буруп коюусун өтүнөт. Сокулук районунун Ак жол айылынын тургундары алардын кошунасын мончо иштетүү үчүн тигүү цехинен алынып келген каражаттарды жагуусуна нааразы. Алардын айтымында кошуналар чогулуп бир топ арызданышкан, бирок эч жыйынтык чыкпай келет. Жашоочулар мончодон чыккан жагымсыз жыт абаны булгап, тоскоолдук жаратып жатканын айтышат. Сокулук районуна караштуу Ак жол айылынын Шопокко бир үйүнүн жашоочусунун жасаган иши ушу материалдарды алып келип байына жагат. Элдердин угуп, абаны булгап атканы менен иши жок, айтсаң жаман көрүп. Ушундай тескери иштерди жасайт. Берүүбүзгө кайрылган кезектеги көрүүчүбүз төмөнкү видеону жиберген. Ал Бишкек шаарындагы номер 4-ооруканадагы кезек күтүүчүлөр үчүн ылайыкталган эч кандай отургучтар жок экендигине нааразы. Мына иштики жок, скамейка да жок. Анан эшикке чыкканда эле кубалай берет экен. 4-чү больница, 1-чи корпус. Эки жакта. Мына ошо эле кубалай берет экен. Жакка турбагыла дейт. Урматтуу Үмүт ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү, сиздерди түш өткөн ар түрдүү маселелерди элге жана бийликке жеткирүү үчүн эл үнү берүүсүнү WhatsApp аркылуу видеого тартып жөнөтсөңүздөр болот. WhatsApp номерибиз 0553 94 94 84. Эл үнү сиздер үчүн иштейт.